Биогумус тууралуу силерге маалымат беребиз. Канча сом менен баштадыңар эле? Сөөлжүланын өзүнү 1 тонна 200 килограммдай саттым. Кайсы өсүмдүктөргө көбүнчө алышат? 20 жылдан бери кылып мындай көргөн эмесмин дейт. Биогумустун 1 килограммы канча сом болот? 2 жума алдыга сүрүп берет дейт. Бизде өзүбүздө Кыргызстанда деле сөөлжүландар бар да. Булардын айырмасы эмнеде? Биздикилер качып кетеби? Биздикилер качып кетет. Жамгырда иштейби же күнү ысыкта иштейби? Киреше бар экен, отход жок экен. Коросуна сизге окшоп биогумус жасайм десе, кандай кеңештерди бересиз? Сөөлжүлан азыр 100 килограмм деп турат. Лабораторияга анализге алып кетели. Кичине биогумус, Адамга пайдалуу, сапаттуу болуп атпайбы? Буну салгандан кийин помидордун сорт немеси түсү да башка болот. Ушу келген биогумустарды жасап атабыз деп айтып атпаймынбы? Мунун гумусу 2,23 берип атат. А бул болсо 12ден чоң деп атпайбызбы булчу? Фосфору 22-ни берип атат, көрдүңөрбү? Бул да төмөн экен. А бул биогумустун көрдүңүзбү? 200 деп атат. Биогумус деген бул өтө күчтүү да. Көбүрөөк берип койсо күйүп кетиши мүмкүн. 40 сөтүк помидор бар, ошонун 20 сөтүгү гана колдонуп атат. Анан 20 сөтүгүгө селитра колдонобойм деп көрүп, пробага алып коюп атам. Негизи жер семирткичтерден коркунуч жок. Аттын, жылкынын, койдуку деп көңдөр бөлүнөт да. Ошолордун айырмачылыгы кандай? Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар? Бүгүн биз биогумус тууралуу силерге маалымат беребиз. Биз Салкын деген айылга келдик. Ушул жерден Улан деген байкебиз биогумус чыгарат экен. Ошо Улан байке менен маектешип, биогумус тууралуу силерге маалымат берели. Алейкум ассалам. Улан байке кандайсыңар? Жакшыбы иштер, десоктор? Ушу биз биогумус тууралуу видео тартып аттык эле. Сиз биогумус менен алек болот экенсиз. Азыр ушу биогумустон мурун өзүңүздү тааныштырып, анан ушу дарегиңизди айтып койсоңуз. Ассаламу алейкум, менин атым Улан. Аламедин району Салкын айылда турамын. Көчө Кыял 35-те турам. Ушул иш менен алектенемин. Канча сом менен баштадыңар эле? Мен башында 60 000 сом менен баштагам. 60 000 сом менен эле. Ушу Бишкек ушул эле айылдан баштагансыңар да 60 000 сом менен. Ушул эле жерден баштагам. Эмне кылдыңар эле ушул 60 000 сомго? Эмне кылдыңар эле? 60 000 сомго мен Жалал Абадтан калифорнийский сөөлжүлан алдырдым. Жалал Абадтан алып келдим. Ушул жерде карап атам. Ошол. Мындайча айтканда 60 000 сомду толук эле ошол калифорнийский сөөлжүланды сатып алгансыңар, Ооба, толук. Ошол 60 000ге сатып алып келип туруп, анан бул жерге өзүнчө бир жай жасап туруп, себеп туруп көңгө таштап койгонсуңар. Болду ошол эле. 60 000 сомго алып келип, кайра тармактардан издеп, эмне кылам деп. Ошо 3кө 5 кылып жай даярдап, көңдү таштап, анан ошол жерден көбөйтүп баштадым анан. Кайсы жылдар эле ошол? 2021-дин аягында. 2021-дин аягында. Ошондо 2 жылдан ашып калыптыр да? 2 жылдан ашып калды. Ушу 2 жылдын ичинде бир кандай бир деңгээлге жеттиңер, кандай бир өсүш бар ошодо? Өсүш өтө жакшы. Былтыркы сезонго 150 000 сомго топурак саттым. Ошол чистый биогумус. Ооба. 50 000 сомго саттыңыз, 150 000 сомго. 150 000 сомго. 150 000 сомго саттым. Анан сөөлжүлан сатып атамын. Сөөлжүлан өзүн сатсаңар деле болот экен. Биогумусту өзүн сатсаңар болот. Ооба, сөөлжүлан өзүн деле сатса болот, биогумус отдельно булчу. Сөөлжүланын өзүнү 1 тонна 200 килограммдай саттым. 1 тонна 200 килограммдай. Ал кезде 200 сомдон болчу. 200 сомдон ошончо саттым. Азыр калганы өзүмдө көп. Биогумус мисалы үчүн кайсы өсүмдүктөргө көбүнчө алышат? Кандай культураны өстүрүп атканда алышат? Биогумусту гүлдөргө алышат, анан помидор. Основной азыр капустага кетип атат азыр. Капустадан мен өзүм барып көрдүм. Результат өтө жакшы дейт. 20 жылдан бери кылып мындай көргөн эмесмин дейт. Түшүм жакшы алып атыптыр, азыр көчөтү өтө сонун чыкты дейт. Былтыры толку шаарга кеткен эми биогумустарым. Гүлдөргө сатылган. Гүлдөргө. Быйыл эми жер жемиштерге кетип атат. Сизден сатып алса 1 килограммы биогумустун 1 килограммы канча сом болот? Биогумустун 1 килограммы 20 сомдон.
1 килограмм 20 мыңдан сом. Эгер көп алса канчада сатасыңыз? Көп алса 15 сомдон сатабыз. 15 сомдон. Эгер 15 көп сом. алса, канча тоннадан канча алса? 1 тоннадан ашса 1 15 сом. тоннадан 15 сом сатат. Сөл жыланын өзүн канча сатасыңыз? Сөз жыланын өзү 100 сом. 100 сом килограмм. Именно калифорнийский. Именно калифорнийский сөз жылан 1 килограмм 100 сомдон. Келгиле, кичине эмеге токтоло кетпейли, ошо пайдасы тууралуу. Кандай пайдасы болуп атат? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсыңбы, капуста өстүргөндө канча эсе көп алды же даамы башкача болуп калат экенби же? Жок, бул көп алганы өтө эле сонун. Эң жакшы жери бул 2 жума алдыга сүрүп берет дейт. Алдыга сүрүп берет дегенде, мисалы капусталар 45 күн, 50 күндө пышат турган капусталар бар. Ошону эртелетип берет экен да. Эртелетип бергени өтө жакшы болот да. Ооба. Эртерээк чыгарып берет. Анан кармап турса, бул тура берет экен көпкө чейинчи. Мен өзүмдүн иним жакшы жери помидордун айтайын. Айылда. Лейлектек кылган. Помидорго салдым дейт. Өтө жакшы болду дейт да. 1 жума турат дейт да. Жөн эле. Катуу бойдон. Холодильникке салбай эле. Ошо жагы жакшы экен. Бул сөз жылан калифорнийский, американский деп атпайсыңарбы? Бизде өзүбүздө Кыргызстанда деле сөз жыландар бар да. Булардын айырмасы эмнеде? Мисалы үчүн азыр ошол эле калифорнийскийди бир өзүнчө жерге салып, биздикин өзүнчө жерге салып койсо, кандай айырма болуп калышы мүмкүн? Жакшы суроо. Бул өзүбүздүн сөз жылан менен мунун айырмасы биздин өзүбүздүн сөз жылан жамгырда чыкчу. Бул эме жейт, только ылай жейт. Жерлерди жейт. Бул калифорнийский жер жебейт. Только чиринди жейт буларчы. Көң жейт, жалбырактын эмелерин жейт. Булар качып кетпейт булар. Биздикилер качып кетеби? Биздикилер качып кетет. Себеби булар аргындаштырылган бул эме да булчу. Азыр могу жерде азыр жамгыр жагында чыгат. Бул жамгыр сөз жыланы да булчу. Бияка өтөт, бияка базат. Анан жамгыр жагып аткан кайра кайтат да буларчы. Же токтоп калса жамгыр ошол жерде калып кетет. Алыс кетпейт буларчы. Булар жамгырда ошого чыгат буларчы. Көң болсо ошол жер көңгө барып кайра кирип кете берет буларчы. Мындай жерге кирип кетпейт. Мен тастыктаганым, мен азыр да тастыктап берем азырчы. Мына ушул жерде жасаганмын. Астын кассаңыздар азыр 10 сантиметрден нар жагы ашып кетсе 5 сантиметр кирген. Сөз жыланчы. Анан аягда жок. Жок, аякта. Жок. Мына жерде эле даярдап атам. Кээ бирөөлөр айтат, астыны стяжка кылыш керек дейт. Жок, андай эмес. Мындай эле жердин үстүнө эле даярдап койсо болот. Жердин үстүнө эле. Жердин үстүнө даярдаган себеби мунун биогомусу личный ашыкча суулар жерге сиңип кетет. Стяжка болсо сиңбей, биогомусу жараксыз кылып коет. Ошондой бир эмеси тонкости бар экен да. Жараксыз кылып коет, ным болуп тура бергенде жараксыз болуп калат. Кишилер сатып алып, мындай суроолорду берип, ошолорго бир кичине консультация бересиңерби? Менен алса или башка бирөөдөн алса дагы, мага чалса мен консультация бере берем. Өзүңүздүн опытыңызды айтып бересиз. Өзүмдүн опыттарымды бүт айтып берем. 24 саат. Телефон иштеп турса эле мага чалса жооп бере берем. Муну мен өзүм көзүм менен көрдүм. Өсүп турганын көрдүм. Айылга барганда. Өтө жакшы болуптур. Былтыркы жылга мен могу жакта коңшуна экти. Ошону да барып көрдүм. Жаныга селитра менен эккен. Экөөнүн айырмасы бар да. Берки кап-кара болуп турат помидор. Берки уже көгүш болуп турат да. Өз көзүңүз менен көрдүңүз айырмасы кантип? Бирок гүлдөй эле да. Ошону көрүп келдим менчи. Ошондой. Анын биогомустуку нымдуулукту кармап турат. Экинчиден, суу койгонуңузда ошо пайдасы тиет. Күн ысып кеткенде кургап калат, кайра суу койсоңуз дагы пайдасы тиет. Ошо жагы менен жакшы. Улан байке, сизден бир кичине бир 300-400 грамм алып лабораторияга анализге алып кетели. Кичине биогумус, Макул, жакшы болот. Биз деген биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп, ошо анализден кандай ичинде заттар чыгат, кандай минеральный удобрениялар бар,
микроорганизмдери бар. Ошол боюнча дагы бир лабораториядан изилдеп көрөлү. Балким биздин көрүүчүлөргө кызык болот. Анткени биогумус жөнүндө материал, видео материал көп эле экен Кыргызстанда. Азыр көп өнүгүп баштаптыр да, ошо биогумусту жасаган кишилер көп болуптур. Бирок ушунун чыныгы анализин алып, чыныгы ушундай окумуштуулар, мыкты адистер ошону далилдеп бериш керек болуп атат да. Туура. Кичине бизге бересиз, Болду. Азыр дагы бир суроом бар болуп атат. Уйдун, аттын, жылкынын, койдуку деп көңдөр бөлүнөт да. Ошолордун айырмачылыгы кандай? Убактысы боюнча бөлүнөбү же сапаты менен бөлүнөбү? Анан мындай айырмачылыктар боюнча кандай? Жакшы суроо болуп. Уйдугун кыгыдын 1 тонна алып келип салсаңыз, ошо 1 тоннадан 600 килограмм биогумус чыгат. 600 килограмм. 400 килограммы өзү көйүп, ошону жок кылып жиберет. Өзү жок кылат экен да. Өзү жок кылып, өзүгө алып алат. Өзү көйүп кетет. Жылкыныкы болсо 500 килограмм. Себеби ал жеңил. Бул жерде эң жакшысы биогумус жөнүндө койдуку болуп атат. Койдуку 800 килограмм болот. 1 тонна салсаңыз, 50 боласыз, 800 килограмм биогумус 50 боласыз. Биздин көрүүчүлөргө мындай тагыраак болгондо, жалпак тил менен айтканда, 1 тонна койдун боогун алып келсек, ошондон таза биогумус канча чыгарып атасыңар? 800. 800 килограмм. 800 килограмм. 200 килограмм эле мындай отход экен да. 200 килограмм отход, ал өздөрү эме болуп кетет. Өздөрүгө алат болчу. Өздөрүнүн жей турган эмеси. Жей турганга денесиге кирип кетет. Койдуку 800 килограмм. Жылкыныкы 500 килограмм. Жылкыныкы 500, 2 эсе көп жеп салат экен да. Уйдуку 600 килограмм чыгат. 600 килограмм, Сапаты боюнча кандай болот? Сапаты боюнча койдуку күчтүү болот го. Койдуку эң сапаттуу. Эң күчтүү. Экинчи уйдуку. Бирок көйүш жагыдан сөөл жыланга иштесең, бат көйгөнү кайсысы жагымдуу дегенгечи. Сөөл жыланга кайсы жагымдуу болгондо уйдуку. Мындайча айтканда, эгер ар биринин өзүнүн максаты бар экен да. Эгер сөөл жылан көбөйтөм деген максат болсо, анда уйдуку экен. Уйдуку. Эгер жакшы сапаттуу биогумус чыгарам десең, атайын жерди семиртип, атайын жакшы түшүм алам десең, анда койдуку экен, ушундай эмеси бар. Койдуку. Жылкыныкын эмне болот? Жылкыныкы жеңил болот булчу. Жеңил болот. Бирок бат жейт. Бат жейт, Жылкыныкы жумшак болот дагы, бат көбөйөт ичинде. Бат көбөйөт. Жамгыр жаап атат. Жамгыр, мындай мисал үчүн, жамгырда кандай эффективдүү иштейби эмелер? Сөөл жылан жамгырдын эмеси да туурабы? Жамгырдын. Туура суроо. Азыр жамгыр жаап атат. Азыр бир аздан кийин уже үстүгө чыгат буларчы. Үстү жабык эмес да мунчу. Үстүгө чыгып, жамгырды жакшы көрөт да буларчы. Үстүгө чыгат. Үстү жабык болсо чыга албайт. Жамгырды эми чыгып соймоңдо жүрөт да тияка бuyakачы. Ушундо сапат иштеген жагынан, качество работа деп коебуз го, иштеген жагынан, мисалы үчүн результативный жамгырда иштейби же күн ысыкта иштейби? Күн салкында иштейт. Күн салкында бир Азыркы моментте өтө катуу иштеп атат азыр. Булар иштеп атат да. Азыр өтө катуу иштеп атат азыр. Кышында булар ачык жерде болсо анчалык иштебейт экен. Кышында. Быйыл кыш катуу болду. Мен ачып көрдүм. Ачып көрсөм анчалык иштеген жок да. Уже күн жылып баштагандан уже салкын болуп калды. Өзү катуу иштеп атат азыр. Анчалык иштеген жок дегенде биз мисалы үчүн койдун көңүн салдык деп коелу, көңдү салдык. Кайсы убакта биогумус болуп чыгарып берет уже? Азыр мына мисалы бүгүн салсаңыз 1 тоннаны. 1 тоннага 50 килограмм сөөл жылан салып койсоңуз. 1 тоннага 50 килограмм сөөл жылан салдык деп коелу. 50 килограмм сөөл жылан салып койсоңуз, 5 айдын ичинде даяр кылып берет. 5 айдын ичинде даяр кылып берет, ошондон алып туруп эле барып талаага сейип койсо болобу же аны деген монтип силесеп ээрес керекпи? Аны деген сразу эме талаага барып сеспе болбойт. Эле аласыз.
Кәдімгідей елек менен эле эле болсо. Кадимкидей элек менен 04 элек менен элесе болот. Өтө оңой экен. 04 элек менен элеп койсо. Bir күндө эки адам 30 мешок элеп коет экен. Элеп койсо болот, жана ошондо элегенин үстүндө калдыктар эмне болот? Ал эмне калдыктар? Ал мусор деп коебуз. Бир катуу болуп калган. Ал аны кайра таштап койсок, суу куюп койсок, ал кайра эле калган эмелерди иштеп, кайра сизге биомасса чыгарып берет. Отход жок. Отход вообще абсолютно жок экен. Абсолютно жок, Киреше бар экен, отход жок экен. Эгер электен өткөзбөй туруп эметип койсо, анда болбой калабы? Электен өткөрбөй кылсаңыз, сөл жылдан ары кетип калат да. Сөл жыландан элек негизи сөл жыландан бөлөт экенсиңер да? Сөл жыландан бөлөбүз, анан качествого. Мисалы, гүлдөргө салып атат. Гүлдөргө мында томоктор салбайт да. Майым болуш керек. Электен өткөн болуш керек. Ошондой. Математика боюнча эгер бирөө азыр биогумус алып туруп коросуна сизге окшоп биогумус жасайм десе, кандай кеңештерди бересиз? Эң башынан баштайм дегендер, бысмылла дегенде эмнеден башташ керек? Эң башынан баштайм дегендерге сөл жылан багып бизнес кылам деген, киреше табам дегендерге мен жакшы советим айтат элем. Көп алсаңар бат болот. Мисалы 100 килограмм алып барып 2 фортер көңгө салып койсо, ошону мен өзүм тартып кетсе болот да. Тартып кетсе болот дегеним, ошол көбөйөт. Бир сөл жылан бир жумуртка таштаганда бир өзүнөн 5 жумуртка чыгат, сөл жылан чыгат экен. 5 чыгат. Ошентип көбөйтүп иштеп кетсе болот да. Мен баштаганда 60 мен баштаган себеби мен батыраак болсун дегеним да. Аябай кызык мындай бир башкача бир бизнес экен, Мисалы үчүн ар бир бизнеске бир продукт чыгарам десе, бир сырье момундай силер сыяктуу биогумус уже продукт кылып чыгарып атасыңар да. Ошол продукт чыгарыш үчүн мындай расход болот да. Мисалы үчүн бул бок алганда, көң алганда расход болбой элесиңер да. Муну келип туруп кошуналарга үймөн келип эле таштап коюшат, туурабы? Расход жок. Анан болгон ошол эле сөл жыланды сатып алат экенсиң, ал болсо ал дагы бат көбөйөт экен. Анан жанагынтип койго окшоп маарабайт экен. Ызычу чыгарбайт дегендей. Тоокко окшоп жанагындай тоже жанагы жумуртка болгондо ызычу чыгарат. Жыттанбайт экен да. Даже жанагындай мен ойлогом да, көңдөн жасайт десе эле жыт чыгат го. Жыты деле жок экен. Мындай кыргызга жараша турган бизнес экен да бул. Алып туруп эле сөл жылан көң салып туруп эле, сөл жыланды салып коюп эле, сөл жылан иштеп атат. Өзү болсо болгону бир карап коюш керек экен. Карап коюп 10 күндө бир суу сееп коебуз. Муну суу себет болгачы. Суу себиш керек, Сууну алып туруп эле жөн эле чачып коебуз. Сууну шланг менен чачып коет. Аны балдар жаш бала да чачып коет аны. Эч кандай эмеси жок. Болду, ошо суу чачып коет, көң салып коет экенсиң, суу чачып коет экенсиң. Анан бир жер бар. Бат көбөйүштүн мен сунуш кылат элем. Алам дегендергечи. Алса, башка бирөөдөн алган болсо дагы бат мындай одарып туруш керек экен да. Одарганда бат жейт экен. Бат жейт экен, буларга денеси менен дем алат да, мурду жок да булардын. Денеси менен дем алганда бат эме болот экен да, иштейт экен. Мындай эффективный, результативный иштейт экен, одарып туруш керек. Ошол эле экен да, Ошол эле. Ошондо эмне кылдык? Жумуштун процесси эмне болду? Сөл жылан, калифорнийский сөл жыланды алдык, көңдү алдык бир жайга. Жердин үстүнө эле эч кандай мана эме жердин үстүнө эле. Эч кандай цемент эметпей эле, даярдабай эле, жердин үстүнө эле өзүнчө бөлүп туруп эле көң салып сөл жыланды салып коет. Болду. 10 күндө бир сугарып коет экенсиң. 10 күндө бир сугарасың. Болду. Анан ээлейт экенсиң, мешөктөргө саласың, болду, сатасың. Ээлейсиң, мешөктөргө саласың, ошентип клиенттер келет, берип жиберебиз. Азыр дагы клиенттер күтүп турат азыр. Дагы уже сатып атасыңар, Сөл жылан азыр 100 килограмм деп күтүп турат азыр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушундай бир бизнестин ээси экен Уланбай экебиз.
Чыныгы бул деген жөн эле бизнес эмес, бул аябай чоң пайда деп ойлойм. Бул деген жерди биз жандуу организмдей эле көрүшүбүз керек. Бунун биогумус жердин ден соолугуна аябай пайдалуу экен. Ошондуктан биз могу номерлерди жазып коебуз бул каналдын астына. Улан байке, сиздин номериңизди жазып коебуз. Кимге биогумус керек болсо же сөл жылан керек болсо, ошо силерге чалат, эметип коебуз. Азыр ушул жамгыр күчөп бартат, биз жыйынтыктайлы. Келиңиздер, ушул сөл жыланда бар, биогумуста бар. Ким көп алса, скидка менен берилет. Сөл жыландагы, биогумустагы. Все, биз интервьюбузду жыйынтыктайлы, жамгыр күчөп бартат. Рахмат сизге, Улан байке. Ишиңерге ийгилик, ушундай жакшы бизнестин ээси экенсиз. 14 жылдан бери ушу поле иштетебиз. Бүт эле оошто өстүрөбүз да. Мына селитрада биринчи, экинчи теримде жакшы болот. Ушул салганны эккенден баштап, түйгөндөн биринчи теримден баштап до конца күзгө чейин розовыйга тургузсаң, аябай таттуу болот. Колдонуп көрөбүз быйылгы жылга кандай болот. 40 сөтүк помидор бар, ошонун 20 сөтүгү гана колдонуп атам. Анан 20 сөтүгүгө селитра колдонобойм деп көрүп пробага алып коюп атам. Адамга пайдалуу, сапаттуу болуп атпайбы? Фосфор дагы абдан жогору, калий дагы абдан жогору. Ушундай көрсөткүчтөр менен чыгат да биогумусчу. Мунун гумусу 2,23 атат. А бул болсо 12ден чоң деп атпайбызбы? Аптекадан биз витамин жакшы экен деп алып бир күндө эле ичип салбайбыз да. Бардык жерде эле жана органика менен өстүргөн өсүмдүктөр башкача баада кымбат, бирок адамга пайдалуу, сапаттуу болуп атпайбы? Тиги курттарга чачып койдуңбу? Анын баарын аябай жууган нерсенин баарын башка жерге агызып, ылдый жактагы адам иче турган сууга жууп коебуз. А чындыгында мына биздин берип аткан жер семиткичтер булар эч кандай зыяны жок. Биогумус деген бул өтө күчтүү да. Көбүрөөк берип койсо күйүп кетиши мүмкүн.